боевое знамя 23-го гвардейского. Ушул жылдын 17-сентябрында Балыкчыдагы Эдельвейс полигонунда ЖКУнун Рубеж 2025 командалык штабтык машыгуусу башталды. Церемония открытия учения построена. Руководитель учения полковник Кожошев. Ага Кыргызстан, Казакстан, Россия, Тажикстан жана ЖКУнун катчылыгынын жана бириккен штабтын аскер кызматкерлери катышууда. И расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов. Машыгуунун максаты башкаруу органдарын жана аскерлердин ыраттуулугун өнүктүрүү. Ошондой эле күчтөрдүн жана каражаттардын түзүмдөрүнүн жамааттык коопсуздугун камсыз кылуу. Коллективной силой быстрого развертывания Центральноазиатского региона созданы для обеспечения военной безопасности государств региона, в том числе для участия отражения внешней военной агрессии и проведения контртеррористических операций. Сегодня коллективные силы быстрого развертывания являются важным компонентом войск коллективных сил организации и должны быть готовы к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы национальной и коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе. Борбордук Азия регионунун ыкчам жайгаштыруучу жамааттык күчтөрүнүн курамына куралдуу күчтөрдүн, заманбап курал-жарак жана аскердик техникалар менен жабдылган туруктуу даярдыктагы бөлүктөрү жана бөлүмдөрү кирет. Бул күчтөрдүн негизги милдеттери болуп, тышкы аскердик агрессияны кайтаруу жана биргелешкен терроризмге каршы операцияларды жүргүзүүгө катышуу болуп саналат. Учение «Рубеж 2025» – это не просто тренировка, это проверка нашей боеготовности, взаимодействия, доверия и способности действовать как единая сила в условиях современной угрозы. На полигоне будут отработаны элементы взаимодействия, командования, маневренности, огневого поражения. От каждого военнослужащего требуется четкость, дисциплина, высокий уровень подготовки. Машыгууда армия авиациясынын бөлүктөрү, учкусуз авиациянын катерлери колдонулуп жатат. Жалпысынан 500 аскер техника жана 1200 адам тартылган. Командалык штабтык машыгуулар өткөрүлдү. Бүгүн эртең менен ушу машыгуунун ачылышы болду. Азыркы учурда жамааттык коопсуздук күчтөрдүн өздүк курамы эртең менен саат 10-до генералдык штабтын башчысынын оперативдик директивасын алып ишке киришти. Бул жерде колдонуп турган аскер техникалары, булар брондолгон техника, автомобилдик техникалар, учкусуз учуучу аппараттар, вертолеттор, тигучак жана тигучак самолеттор. Анан кийин бул жерде да биздин Ысык көл көлүндө, бул жерде акваторияда коз, акваториясында дагы күчтөр колдонулат да. Эске сала кетсек, аймактагы тез жайгаштыруучу жамааттык күчтөр 2001-жылы жамааттык коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде түзүлгөн. Алардын курамына куралдуу күчтөрдүн туруктуу даярдыктагы бөлүктөрү жана бөлүмдөрү кирет. Алар заманбап курал-жарак жана аскердик техникалар менен жабдылган. Азамат Бакиров, Өмүрбек Мухтар уулу, Азия ТВ жаңылыктары, Ысык көл облусу.